Урматтуу Азербайжан Республикасынын вице-премьер-министри башында турган расмий делегация, урматтуу Россия Федерациясынан, Кытай Эл Республикасынан, Өзбекстан Республикасынан келген ардактуу меймандар. Урматтуу өнөктөштөр, ишкерлер жана форумдун жалпы катышуучулары. Кыргыз жергесине кош келиңиздер. Сөзүмдүн алдында Кыргызстанга келе элек эл аралык конокторго бир аз реклама дагы жасап койсок туура болот го. Тоо бермети Ысыкөлүбүз ушундай керемет жердин кареги око земли дешет. Вообще, в сравнении Ысыкуля с глазом земли, оком земли привел космонавт Леонов, который видел озеро из космоса. Ошондуктан Азербайджан, Кытай, Казакстан, Өзбекстан жана Россия мамлекеттеринен келген конокторубуз Ысыкөлдүн кооздугуна рахаттанып, өзүрлүү иштеп, жемиштүү кайтасыздар деген ойдомун. Кыргызстандын бардык аймактары ушундай керемет жерлер. Биз сиздерди Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич, жалпы министрлер кабинети ушундай жерге инвестицияга салууга чакырабыз жана дайыма сиздерди күтөбүз. Мындан тышкары, деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан биздин көлүбүздө сиздер өзүңүздөрдүн форум, конференция сыяктуу иш-чараларды өткөрүүгө дагы аянтчаларды тузуп берүүгө даярбыз. Ал үчүн биз азыр Ысыкөл эл аралык аэропортун жаңылап, кеңейтип жатабыз. Бул аэропорт дагы келечекте Борбордук Азияда эң кооз бир авиа хабтардын бири болот деген ойдобуз. Ысыкөлдүн кооздугуна транзит катары келген жүргүнчүлөр дагы бир суктанат деп ойлойбуз. Урматтуу форумдун катышуучулары, кандай гана өлкө болбосун, анын башка өлкөлөр менен болгон экономикалык мамилелеринин мааниси өтө терең жана жылуу мамиленин сакталып калышына бардык аракеттерин көрөт. Бул бүгүнкүдөй эл аралык экономикалык форумдун баалуулугун арттырат. Биринчиден, экономикалык мамилелер соода жана инвестицияларды стимулдаштырууга аркылуу гүлдөгөн экономикаларды түзүүгө жана өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Байлыкты жаратат. Дегендей, айрыкча азыркы доорда бизнес прогресстин кыймылдаткычы болууда. Муну эч ким тана албайт. Экинчиден, бизнес прогресстин кыймылдаткычы болсо, технология анын ачкычы. Технологиялык жетишкендик бул жаңы доор келечек. Дүйнө буга умтулууда. Анткени санариптик революциянын чеги жок. Жасалма интеллект күнүмдүк процесстерди автоматташтырып, ресурстарды оптималдаштырууда акылдуу жардамчы болууда. Бүгүнкүдөй форумдар аларды алмашууга жакшы аянтчалар болуп берет. Үчүнчүдөн, экономикалык өз ара жакын мамилелер эл аралык туруктуулукту жана коопсуздукту чыңдоо потенциалына ээ. Жалпы экономикалык кызыкчылык геосаясий чыр-чатактардын азайышына, тынчтыкка жана бекем ишенимдин жогорулашына өбөлгө түз алат. Кыргызстан бул позициясынан жазбайт жана бекем сактайт. Кечээ биз Азербайжан Республикасынын вице-премьер-министри баштаган делегация менен расмий жолугушууну жана бизнес форумду өткөрдүк. Жакшы долбоорлор белгиленди. Өткөн жылы президенттерибиздин расмий мамлекеттик визиттери болгон. Бул иш-чараларды алардын уландысы катары белгилөөгө болот. Азербайжан, Өзбекстан өлкөлөрү бизге экономикалык гана эмес, түрк тилдүү бир тууган элдерден болобуз. Ошол эле учурда 30га жакын түрк тилдүү элдердин ичинен 6 гана мамлекет эгемендүүлүк статусуна ээ экендиги, анын ичинде биз да бар экендигибизди чоң бакыт деп эсептейбиз. Ошондуктан бир тууган өлкөлөрдүн өнүгүшүнө чын дилибизден кубанычтабыз. Бүгүнкү экономикалык форумга Россия Федерациясынын Новосибирск аймагынан келген да коноктор бар. Россия биздин стратегиялык негизги өнөктөшүбүз экендигин баса белгилейбиз.
Кытай жана Кыргызстан жер каймактагандан бери коңшу өлкөлөр. Мында улуу жибек жолунун ролу баа жеткис. Кытайдан чыккан жибек баскан биринчи өлкө Кыргыз жери. 21 кылымда бул тарыхый жол андан ары улантып, ишенимдүү өнөктөш катары уланууда. Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын өнүктүрүүдө Кыргыз Республикасы бир алкак, бир жол демилгесине чоң маани берет. Кыргыздын акшумкары бийиктик менен улуу күчтүн символу болсо, Кытайдын ажыдаары акылмандыктын жана кубаттуулуктун символу. Ал эми улуу Кытай сепили Кытай элинин кол тийгиздигин билдирсе, ошол эле учурда кыргыз көчмөндөрүнүн баш ийбестиги менен көз карандыстыгын даңазалап турат. Дал ушул тарыхый принциптерде азыркы Кытай Эл Республикасы менен Кыргызстан эки өлкөнүн түпкү кызыкчылыктарына сый урмат менен мамиле жасап, бири-бирин колдоп келет жана кала берет деп бекем ишеничтебиз. Бүгүнкү урматтуу президенттерибиздин дипломатиялык жылуу мамилелеринен бардык соода-экономикалык, маданий көрсөткүчтөрдү эки тарап тең жакшыртууга даяр. Азыркы учурда Кытай инвесторлору биздин рынокко кеңири кирип, жигердүү иштеп жатканын белгилейм. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Кытайга Эл Республикасына мамлекеттик иш сапарынын алкагында $1 миллиард ашык суммадагы келишимдерге кол коюлган. Ишенимдүү мындай кызматташтык уланат деп ойлоймун. Урматтуу достор, Кыргызстан Борбордук Азия регионунун суу мунарасы. Кыргыз Республикасында гидроэнергетика, күн энергиясы, шамал энергиясы жана геотермалдык суу энергиясы сыяктуу кайра жаралуучу энергия булактары үчүн жогорку потенциалдар бар. Биз өнөктөш мамлекеттердин компанияларды бул долбоорлорго, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы чакан, орто жана ири ГЭСтерди курулушуна өзүңүздөрдүн катышуусун карап көрүүгө чакырабыз. Мунун мааниси материалдык гана дивидендтерди эмес, биздин бүтүндөй аймак үчүн экологиялык дивидендтерди да алып келет. Ошондуктан жаңы долбоорлорго, жаңы салымдарга биз ачыкпыз да чет өлкөдөгү инвесторлорду чакырабыз. Жакшы жаңылык катары Казарман каскадын айтсак болот. Кечээ саат 10го чейин күттүк элек энергетика министри Талай Ибраев наркы 2,4-3 миллиард долларлык 4 ГЭСтин курууга келишимди макулдашты. Бүгүнкү келишимди расмий тапшырабыз. Бул кубаттуулугу 1200 мегаватт болгон ири чоң долбоор. Бир жылда буюрса ТЭОсу бүтөт. Казарман каскады рекордтук каржылоодогу инвестициялык макулдашуу болду деп айткым келет. Ушул жерде отурган Кытай инвесторлорунун Казарман каскадынын башталышы менен чын дилимден куттуктаймын. Бул тарыхыбызда ири долбоорлордун бири болуп эсептелет. Энергетика тармагында бизде президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жетекчилигинин астында ондогон ири долбоорлор башталды. Ишке ашып жатат. Ошондуктан сиздерди Кыргызстандын күжүрмөн иштерине ишенимдүү түрдө кошуласыздар деп ишенебиз. Кыргызстан айыл чарба продукциясында жогорку сапаттагы экологиялык продуктыларды берүүгө даяр. Мындай товарлардын экспорттук потенциалы дайыма абдан жогору бойдон калат. Ошондуктан бул багыттагы кызматташтык бардык тараптар үчүн өз ара пайдалуу деп эсептейбиз. Айыл чарба багытында жакынкы жылдар ири долбоорлор ишке ашат деп ишенебиз. Санарип жана электрондук коммерция жаатында Борбордук Азиянын санариптик стагнациясында өстүрүштөрдү тездетүү үчүн биз жөнүндө Островком демократия деп айтылган статусту пайдаланып, Кыргызстанда демократияга таянган IT хабты түзсөк деп ойлойбуз. Кыргыз Республикасы өтө бат өнүгүп бараткан IT индустриясынын жана бизде ушул чөлкөмдө жаңы санариптик борбор болууга потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Кызмат көрсөтүүлөрдүн арасында электрондук коммерция тездик менен өнүгүүдө. Акыркы 10 жылда дүйнөлүк электрондук соода 5 эсе өсүп, $6 триллион ашык көлөмгө жетти. Кыргызстан үчүн Озон, Wildberries, Amazon, Alibaba,
marketplace'ler менен кызматташуу түзүү абдан кызыктуу. Ал үчүн бондук кампаларды өнүктүрүү өтө бизге актуалдуу. Улуу жибек жолунун мааниси эч качан эскирбейт. Кыргызстандын темир жол потенциалы аз. Бирок акыркы жылдары Кыргыз темир жол транспортунун өнүктүрүү аракеттерин активдүү баштадык. 30 жылдык эгемендүүлүк тарыхта биринчи жолу балыкчы Кара Кече темир жолун салып баштадык. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу келечекте бул жолдагы улуу жибек жолундай экспорттук географиясын Азия, Тынч океан, Азия, Европа рыногуна чейин кеңейтилет. Кыргыз Республикасы абай мейкиндикте дагы тышкы каттамдарды ачууга перспективдүү бир катар багыттарды белгилөөдө. Анын географиясы дагы кеңейет. Акыркы жылдары бардык трансчек аралык коридорлорду активдештирүү боюнча чоң аракеттерди көрүп жатабыз. Анын ичинде Казакстан, Өзбекстан жана Кытай менен. Акыркы 2 жылдын ичинде Өзбекстан мамлекети менен жемиштүү тарыхый иштер болду. Эки президентке тең чоң ыраазычылык. Ал эми Кытай эл республикасы менен түштүк альтернативдик жолдун курулушу аяктап жатат. Анын жолунда Кара Кече көмүр кени жатат. Мунун да коңшу мамлекеттер үчүн экономикалык эффекти чоң болот. Ал жерде бизнес үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Бедел бизнес өкүлдөрү үчүн жакшы кабар. Бедел ашуусу аркылуу жаңы жол байланышын түзүү боюнча биргелешкен иш. Бедел Аксу автожолу өз ара сооданы активдештирүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстандын деңизге чыгуу мүмкүнчүлүккө жок эси болгондугуна карабастан мультимодалдык транспорттук коридорлорду таптык. Түркменистан жана Кыргызстан маршруттары иштелип жатат. Пакистандын Карачи порту, андан ары Индиянын Мумбай тарабына транзиттик коридорлорго жетиштик. Бендер Аббас деңиз портунун пайдалануу менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменистан, Иран транспорттук коридорго жетиштик. Андан ары Абу-Даби портун колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Булардын баары бир жагынан экономикалык шамалдын нугу Азияны көзү бурулгандыгын тастыктаса, экинчи жагынан Кыргыз Республикасынын соода-экономикалык тарыхый потенциалын кайрадан жандандырдык десек болот. Бул шарттарда биз толугу менен колдонушубуз керек. Жана сиздерге да биз менен биргеликте бул маршруттарды өз ара пайдалануу, соода логистикасы катары колдонууга чакырабыз. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кытай тилинде кризис деген сөз коркунуч жана жашыруунун мүмкүнчүлүгү деген эки сөздөн турат. Эки иероглифтен. Из парадигмы опасности поменять взгляд на философию возможностей дегендей кризистерге карабастан дүйнөлүк эксперттер Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түшкөндүгүн баса белгилешүүдө. Биз аны 2022 жылы экономикадагы ички дуң продукциянын өсүү темпи 7%га чейин жеткенибиз менен далилдей алдык. Эл аралык рейтингтердеги позициялар, туруктуруу өнүгүүнүн максаттары ЦУР боюнча жакшыртуу иштерде Кыргызстан 2023 жылы 166 өлкөнүн ичинен 45-чи орунду ээледи. Борбордук Азияда эң алдында турат. Бул абдан жогорку көрсөткүч жана Садыр Нуркожоевич башында турган Кыргыз мамлекетинин аткаруу бийлигинин өз элине болгон камкор мамилесин далилдейт. Дүйнөлүк коомчулуктун алдында бизге кошумча оң имиджди берди. Ошондой эле эл аралык булактардан финансылык каражаттарды алууга, инвесторлордун келишине дагы коопсуз, жакшы жолдор ачылды десек болот. Инвесторлорду коргоо иштери күчөтүлүүдө. Президентибиз айткандай, бизде эч кандай коркунуч же кризис жок. Биз туруктуу өнүгүп баратабыз. Урматтуу форумдун катышуучулары, мен аз гана темага токтолдум. Талкууга алынуучу темалар абдан көп. Сиздер менен дагы көп жолугушабыз деп мен ишенем. Сөзүмдүн соңунда форумдун алкагында пайдалуу келишимдер менен алмашып, жемиштүү иштер болот деп күтүп жатабыз. Баарыңыздарга бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик жана өнүгүүлөрдү каалап коюуга улук саат этиңиздер. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.